Bize niyet деген тасмабыз ошо 2 жылдан бери долдурулуп активдүү түрдө мына 8 ай ийишип 8 айдын жыйынтыгы Кудай буйрса келип Кудай буйрса кирген турасыздар. Эмне максат менен таптык? Биз бул тасма аркылуу коомго, өлкөгө жана эң негизгиси өзүбүздүн таза ислам динибизге пайда алып келүү. Özüstü sağlığımız koşu negizler. Antip biz olandan meselelerdi, öygöylördü, ekran arkalı, harmanlar arkalı görsete turgan bolsa, kim kara niyetlik kılıp ata, kim ak niyet. Emba кинонун тилимен айтканда антагонисттери, терс кармандар ар дайым кара ниет болуп көрсөтүп келет. Жакшы оң кармандар ак ниет мисалы. Бирок эмне себептен андай болот? Анын жыйынтыгы кандай болуп калат? Балким ал акыйкатын билбей жүргөндөр, балким ал дин жолуна келип калса акыйкатын түшүнүп калат деген сыяктуу нерселерди камтылган. 8 ай тартылган тасмага каражат жагынан деле жакшы каражат кетсе керек. Бизге эң негизги 4-5-6 эме демөөрчү бар. Аттарын айтып кетейин. Кут курулуш компаниясы, Жазира Travel компаниясы, анан Smith House компаниясы, анан ошо жеке ишкерлер мынакей. Алек бар мынакей. 21 жаштагы бар. Ошондо жакшы салым баштады. Бул жакшы сиздин оюңуз жакшы экен, максатыңыз жакшы экен деп ошол киши да аябай жакшы жардам берди. Жана ошондой эле өзүбүздүн кадимкидей эле президентибиздин уулу Рустам Садырович Жапаров дагы өз салымын кошуп, кадимкидей колдонду. Ушундай жакшы оюңар бар экен, ушундай жакшы ниетиңер бар экен деп мен дагы кичине болсо дагы салым болсун деп жакшы эле жардам бердим. Анан биз көп эле тасмалардын бет ачарына келип жүргөнбүз, бирок мынчалык элди көргөн эмеспиз. Бешикте дагы мындан экесе киши көп киши турат. Демек баарын колдогондор да. Эми туугандар бар, достор бар, Facebook'та менин ошо тааныштарым бар. Ошондой эле мен жалгыз эле меникин айтканда. Андан соң мына бизде көмөк көрсөткөндөр бар, алардын жакындары бар, актерлор бар, алардын жакындары бар. Ошентип Киши келет деп күтүбүзбү деген. негизи буга чейин 500 киши орун болсо 500 кишини чыккычыбыз да. Анан 350 киши келип калчу да. Анан ошондой болуп калабы деп биз 30 киши чыгып алганбыз, анан 700 келип алган окшойт деп ойлоп атам да ошо чөкө. Жакшанда чогуу көрөт экенбиз. Анын үстүнө бул жерде эме бир туугандар баары эле ниетке эмес болуш керек. Бул жерде башка кинолордо коюлуп жатат. Балким ушул кардарлар аз айта албайм.